Биринчи радио уктурууларын улантат. Актуалдуу маектен баштайбыз. Бул жолку программабыздын мейманы Маалыматтык технологиялар жана байланыш мамлекеттик комитетинин төрагасы Дастан Дугоев. Учурдагы пандемия өлкөнүн санариптешине жаңы мүмкүнчүлүктөрдү бердиби? Улуттук экономиканын туруктуулугун камсыз кылыш үчүн ар кайсы тармактарда санариптик технологияларды жайылтуу зарыл. Аны кантип натыйжалуу ишке ашыра алабыз? Деги эле пандемия санариптештирүүгө кандай таасир берди? Мына ушул жана башка суроолорубуз менен маегибизди баштайлы. Эске сала кетели, 4-июнда мамлекет башчынын катышуусунда өлкө аймактарынын жетекчилери Бишкек жана Ош шаарларынын мэрлери менен видео конференция форматындагы иш чара өткөн. Анда өлкөнү санариптештирүү жана аймактарды өнүктүрүү жаатындагы маселелер менен бирге эле ошол пандемияга каршы аракеттер ортого салынган. Урматтуу радио угуучулар, биздин маек түз эфирде өтүп жатат. Эгерде темага байланыштуу сурооңуздар болсо кабыл алабыз. Ошондой эле биринчи радионун баракчасынан да көрүп жатабыз. Бул жака да комментарийиңиздар болсо калтырсаңыздар болот. 39 21 90 39 19 33 телефондору азыр актуалдуу маек иштеп жатат. Дастан Давлетович, саламатсызбы? Саламатсызбы. Мына мамлекет башчынын басым жасаганы бул ушу башкы саясаты санариптештирүүгө өтүү эмеспи да. Анан негизи жылдын башында комитет ушул санариф аймак долбоорунун май айларында баштап 2020 жылдын тегерегинде бүтүрөт деп маалымданган. Кыш айларынан баштап эле коронавирус жайылып пандемия жарыяланды, бирок бул кырдаал айталы ушул акыркы 3-4 айга гана тиешелүү. Ал эми долбоорду ишке ашыруу кадамдары мурун эле башталган да, ушундайбы? Анан деги эле айтсаңыз, ушул пандемия санариптештирүүгө кандай таасир берди? Чоң рахмат. Биринчиден, сиз айтып кеткендей, Кыргыз Республикасынын президентинин жеке демилгеси менен санарип Кыргызстан аттуу санариптик трансформациялоо концепциясы кабыл алынган. Ал концепцияга ылайык эң негизги 3 стратегиялык максат коюлган. Бул жарандардын көндүмдөрүн өнүктүрүү, экинчиден болсо сапаттуу кызматтарды көрсөтүү, үчүнчүдөн болсо улуттук экономиканын туруктуу өнүгүшүнө алып келүү, санариптик технологиянын негизинде. Буга ылайык сиз айтып кеткендей 4-июнь күнү президенттин катышуусу менен ошо региондордун жетекчилери менен атайын санарип диалог өттү. Ал жерде ошол санарип Кыргызстан аттуу концепцияны ишке ашыруу боюнча аны менен бирге 2020 жыл Кыргыз Республикасынын президентинин жеке өзүнүн жарлыгы менен 2020 жылды региондорду өнүктүрүү, өлкөнү санариптештирүү жана балдарды колдоо жылы болот дайындалган. Буга ылайык ошол азыркы кырдаалга байланыштуу кандай чакырыктар бар, кандай мүмкүнчүлүктөр бар тууралуу талкуу жүрүп, анан президентибиз эң негизинен бизге биздин мамлекеттик органдарга, жалпы эле жергиликтүү бийликке өз тапшырмаларын берип, милдеттенмелерди бизге берди. Эми албетте азыркы кырдаал эмнени көрсөттү? Биринчиден болсо, ошо акыркы 2 жылда жасалган президенттин эң негизги өзүнүн саясатынын бир приоритеттүү багыты бул санариптештирүү болгондугу. Экинчиден болсо, ошо 2 жылдын ичинде президенттин жеке көзөмөлүндө турган, ошол эле учурда өкмөт тарабынан координация жүргүзүлүп ишке ашырылып турган бүт долбоордун баары негиздүү, анан өз убагында болгондугун көрсөттү. Анткени мына эң биринчи мындай бир багытты карайлы, бул ар бир санариптештирүү багытынын эң биринчи компоненти бул инфраструктура. Байланыш керек. Сапаттуу, туруктуу, коопсуздук талаптарды эске алуу менен ошондой бир баягы инфраструктура керек. Мына ушул эле биз акыркы ушул айлардын маалыматына таянсак, биздин республика боюнча жалпы интернет колдонуунун көлөмү 33% өстү. Бишкек шаарын алсак 6%. Бул эмнени билдирет? Демек Бишкек шаарында жалпысынан эле колдонуучулардын интернет менен колдонгон жарандардын саны көп. Ошол эле учурда Нарын областын алалы 64% өстү. Ош шаары, Ош областын алсак 33%. Демек бул деген ошол жана региондордо санариптик технологияны киргизүү, анан ошону активдештирүү, жарандар муну баягы ар кайсы тармактарды колдонуу боюнча кыйла өстү деп айтсак болот да.
Аны менен бирге ушул эле инфраструктураны, анын ичинде санарип жанагы телекөрсөтүү инфраструктурасын биз башка тармакта да ийгиликтүү колдоно алдык. Мен бул жерде мындай баса белгилеп кетет элем, бул Билим берүү жана Илим министрлиги. Бул жерде эми бул министрликтин кызматкерлерин, жетекчилердин, ошол эле мугалимдердин, мектепте окуган биздин жарандарыбыздын, алардын ата энелеринин бул чоң жетишкендиги. Анткени кырдаалга карабастан алар тез арада трансформация болду да. Чын айтканда. Ишин которуп ишти да. Которуп ишти дейм. Бир мындай баягы кандай десем, абалдан экинчи абалга тез, мындай экинчи бир баягы тепкичке тез арада өтүп кетишти. Бул жакшы көрсөткүч. Ошондуктан мына ар кандай да эксперттер айтып атат. Мисалы үчүн биздин ушу билим берүү тармагы баягы жалпысынан эле санарип формага өтө эмес. Ошо билим берүү тармагынын дагы бир кошумча форматын санарип технологиянын негизинде ошо бир 5-6 жылдык секирик жасады деп. Муну дагы биздин эле эксперттер эмес, муну эл аралык эксперттер айтып атат. Биз дагы мына башка өлкөлөрдүн, коңшу өлкөлөрдүн дагы тажрыйбасын карап, аларда кандай болуп атат, ошондо талдап жатабыз. Ошого ылайык биз ойлойм, мен жеке бул оюм ушул министрлик бул жерден жакшы бир көрсөткүчтөргө, жыйынтыктарга жетти деп. Дасан мырза, мына сиз азыр туура айттыңыз, жана санарип Кыргызстандын негизги компоненти бул ушул санариптик инфраструктура депчи. Анан демек ушул бутуна туруп калганын мындай канчалык деңгээлде көрсөтө алды бул инфра түзүм дегенде биз ушул дистанттык окууну мындай кылып мисалга таратасак болот турбайбы? Эми дагы бир жагдай, мамлекет башы ушул бул долбоорду жылдын аягына чейин бүтүрүүнү талап кылып атат. Бирок айрым мамлекеттик органдардын кызматтары электрондук форматка дагы деле өтө элек да. Анан бул аралыкта ушу мамлекеттик муниципалдык кызматтардын канча пайызын бүтүргөнгө болот? Экинчи ушул санарип Кыргызстан экосистеманын дагы бир багыты бул жанагындай санариптик платформалар. Ал жерде ар кайсы мамлекеттик органдардын, жергиликтүү бийликтин жанагындай автоматташтырылган маалыматтык системалары туташып, электрондук форматта маалымат алмашып, ошонун негизинде жарандарга электрондук форматта кызмат көрсөтүү болот. Ошондуктан бул багытта сиздерге маалым болгондой, биз 2019-жылы ошо жана санарип Кыргызстан аттуу концепциянын ишке ашыруу боюнча, аны менен бирге ошо президенттин эң негизги талабы бул жарандарга кызмат алуу учурунда комфорттуу шарт түзүп берүү. Аны менен бирге болсо бул жана коррупциондук тобокелчиликтерди жокко чыгаруу, ошондой коркунучтарды жоюу болуп эсептелет. Бул багытта мына азыркы учурда бизде бир нече долбоор бар. Анын ичинде электрондук кызмат көрсөтүү порталы. Ал жерде 191 ар кандай кызматтар дайын. Аны биздин жарандарыбыз электрондук форматка колдонуп, ошол жерден кызмат алууга шарт түзүлгөн. Бул бир. Экинчиден болсо, ушу кызматтардын сапатын жогорулатуу максатында бул жанагындай маалым каттарды жоюу практикасы. Ал жерде бизде мисалы үчүн эң негизги көрсөткүч мына 19-жылы бизде жалпысынан 13 маалым кат жоюлду. Азыр дагы бул багытта биз иш алып баруудабыз, ошону жоюу боюнча. Анан мунун бир көрсөткүчү ушу түндүк системасы аркылуу жүргөн электрондук форматта маалыматтардын көлөмү мына 4,5 айдын көрсөткүчү 34 миллиондон ашты. Бул дагы ошо санариптик технологиянын ар кайсы мамлекеттик органдын арасында болгон ошол электрондук форматта жүргөн маалымат алмашуунун дагы көрсөткүчү болот. Аны менен бирге бул жалпысынан азыркы убакытта түндүк системасында 98 ар кандай ишканалар иштеп жатат туташып. Анын ичинде мамлекеттик органдар, анын ичинде жеке ишканалар жана башкалар да. Анан бул жерде жана сиз айтып кеттиңиз санарип аймак системасы боюнча. Албетте бул жерде муниципалдык кызматтар региондорду алардын потенциалын күчтөтүү максатында, алардын ишин электрондук форматка өткөзүү жана ошонун негизинде электрондук форматта муниципалдык кызматтарды көрсөтүү үчүн азыркы убакытта ошо Инфоком мамлекеттик ишканасы менен санарип аймак системасы жасалып чыккан. Биз аны март айында ошол жана Гамсумо деген бар, ошол мамлекеттик агенттиги менен биргеликте 8 айлык мөттө пилоттук форматта кире баштаган. Анан эми тилекке каршы бул кырдаалга байланыштуу бул иш-чаралар токтотулду, бирок президенттин тапшырмасына ылайык 1-июлдан тартып бул иш-чара башталат. Анан жылдын аягына чейин бүт айлык мөттөргө бул санарип аймак аттуу системасы кирип, түндүк системасы менен туташып, тиешелүү мамлекеттик органдардын маалыматы менен электрондук форматта алмашууну камсыз кылышыбыз керек.
анан электрондук форматта муниципалдык Ал кызматтарды сиздер көрсөтүү. жетишесиздерби ушуга? Жетишебиз, анткени бул бирдиктүү жанагындай санариптик платформа. Бул жерде эң негизги эле биздин алдыбызда турган чакырык бул деген окутуу маселеси. Ошол системада колдоно турган муниципалдык кызматкерлердин жөндөмдүүлүгүн жогорулатуу жана ошону колдонуу боюнча окутуу. Биз муну тез арада бүтүрөбүз. Анан жылдын аягына чейин ошо толук камдуу кирет бул система. Дасан Давлетович, мына долбоорду ишке ашыруу приоритеттүү багыт болуш керек экендиги бир топ айтылып атпайбы мына. Ошонун ичинде жанакы бирдиктүү дата борборду салуу чоң маселеси турат да. Мындай борборду салуу маселеси каралуудабы азыр, кандай бул? Албетте, бул дагы президенттин жарлыгына ылайык тапшырма болгон. Бул жерде жана кибер коопсуздук, маалыматтык коопсуздук талаптарды эске алуу менен бирдиктүү ошондой мамлекеттик жана муниципалдык органдардын маалыматтарын сактай турган бир жайды куруу. Буга ылайык Кыргыз Республикасынын премьер-министринин дагы тиешелүү тапшырмасы бар. Анын жеке көзөмөлүндө турат. Ошого ылайык биз азыркы убакытта 2 багыт боюнча иш алып баруудабыз. Биринчиси болсо, бул ошол жанагы ошо борбордун тиешелүү техникалык жанагындай негиздеме документтерин даярдап жатабыз. Бул жерде биздин жана курулуш боюнча мамлекеттик агенттик жардам берүүдө. Анын баарын жыйынтыктагандан кийин биз тиешелүү жанагындай сатып алуу процедурасын баштап, аны курууну баштайбыз. Экинчи багыт болсо, бул тиешелүү жанагындай техникалык жабдыктарды сатып алуу. Бул багытта бизде Дүйнөлүк банк тарабынан колдоо көрсөтүлүп, азыр тиешелүү ошондой жанагы тендердик документтерди даярдоо боюнча иш жүрүп жатат. Эми жана кибер чабуул деп калдыңыз, ошондо улам мен эстегенди берип алайын. Мына эл аралык айрым компаниялардын изилдөөсүндө дүйнө жүзү боюнча ушул кибер чабуулдардын көлөмдөрү абдан өсүптүр да. Анан ушул глобалдык кризистин мындай бир кайнап турган учурунда баягы коронавирус кырдаалында пайдаланып атышпайбы? Мына ушундай учурларда жана мамлекеттик кызматтардын маалыматтык системасына чабуул жасоого аракетте ушундай жагдайда биздин жарандар ушул интернет технологиясын кантип мындай бир кылдаттык менен пайдаланууга өтүш керек? Буга дагы бир өзгөчө бир жөндөм, өзгөчө бир билгичтик талап кылынса керек. Албетте. Эми кибер коопсуздукту, маалыматтык коопсуздукту камсыз кылуу боюнча бул жерде негизинен 2 багыт бар. Биринчиден болсо ошо жарандардын жеке коопсуздугун камсыз кылуу, өзүнүн жеке маалыматтарын коопсуздугун камсыз кылуу. Бул багытта мына негизи эле мен дагы бир нече эл аралык ошондой талдоо институттарынын маалыматтарын окудум. Көбүнчө биздин ошо адамдын психологиясы мындай терс, негативдүү маалыматтарды мындай көңүл бурууга, анткени бул дагы өзүнүн жеке баягы коопсуздугуна тиешелүү болсо, ошондой маалыматтарга көңүл буруп, ошондой маалыматтарды электрондук форматта издейт экен да. Анан ошого ылайык бул дагы ушул учурду кырдаалды колдонуп, ар кандай жанагындай туура эмес интернет ресурстарына жарандар кирип, ал жерден жеке маалыматтарын баягы уурдап алууга, аны баягы кандайдыр бир жеке мындай маалыматтарын алууга шарт түзүлүү, ошондой тобокелчиликтер болду. Биз дагы бул багытта ошо жана республикалык штабтын алкагында тиешелүү маалыматты бердик. Анткени ошондой санарип чөйрөсүндө, интернет чөйрөсүндө мындай этият болуу, мындай баягы баардык эле мындай сураган тараптарга ошондой системаларга маалыматтарды бербөөгө биз чакырдык. Анткени ал жерде дагы тиешелүү жанагындай ыкмалар менен колдонуп, бул туура сайтпы, жакшы ресурспу деген ошондой бир маалыматты тастыктоо болсо болот. Экинчиден болсо, бул жалпысынан эле мамлекеттик кибер коопсуздук. Бул багытта бизде силерге маалым болгондой кибер коопсуздук боюнча стратегия кабыл алынган. Ошого ылайык биз азыркы убакытта бул жерде координация кыла турган мамлекеттик орган бул Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети. Биз алар менен биргеликте бул багытта иш алып баруудабыз. Эң негизинен болсо, бул тиешелүү мамлекеттик органдардын, мамлекеттик бирдиктүү жанагындай системалардын коопсуздугун камсыз кылуу. Экинчиден болсо, башкаруу системасын куруу эффективдүү. Анткени кибер коопсуздуктарды мындай жоюу дароо мүмкүн эмес. Бул жерде башкаруу системасын куруш керек. Ошондуктан бул башкаруу системада биринчиден ошондой ар кандай координация жүргүзө турган, башкара турган ошондой бир органды түзүү. Экинчиден болсо, адистердин ар кайсы ошо чечим кабыл ала турган жетекчилердин жанагындай сабаттуулугун жогорулатуу. Дасан мырза, мына COVID-19 деп атпайбызбы? Бул дүйнөнүн ушул экономикалык баягы бизнес чөйрөсүнө дагы аябай кандай бир чоң таасирин көрсөтпөдүбү? Анан бүт дүйнөнүн жанагы экономикалык өсүү тенденциясына айрыкча мындай бир таасир берди. Анан мындай деген дагы бир түшүнүк бар да, электрондук коммерция. Ушул электрондук коммерция пандемия учурунда мындай карасак бир аз өнүгүүгө бет алыптыр да. Баардык керектүү нерселер, ошол эле тамак аш, кийим кече, үйгө керектүү буюмдарды баягы интернет аркылуу алганга көнө түшкөндөй да. Бирок
электрондук коммерцияны айылда жайылтыш үчүн, айыл жерлеринде жайылтыш үчүн баягы уюлдук дейбизби, ушул төлөмдөрдү жүргүзүү терминалдарды, ошол эле онлайн банкинг системаларын өнүктүрүш керек болуп турат да. Бул багытта иштер кандай, анан эмнелерди белгилесек болот? Туура маселени көтөрдүңүз. Азыркы учурда мына экономиканын ар кайсы тармактарда санариптик технологияларды колдонуу боюнча бир нече мындай бир маалымат берип кетсем, азыркы учурда Кыргыз Республика боюнча электрондук жанагындай капчык системалары 11 иштеп жатат. Жалпы колдонуучулардын саны 2 миллиондон ашык. Ошо электрондук капчыктардын. Жалпысынан республика боюнча 310 интернет дүкөндөрү иштеп жатат. Демек бул эмнени билдирет? Бул ошол биздин жеке тармак, биздин активдүү жарандарыбыз ушундай ыкмаларды колдонуп, ар кайсы баягы экономиканын тармактарында санариптик технологияны колдонуп келүүдө. Албетте жанагындай сиз айтып кеткен санариптик форматта төлөмдөрдү жасоо, анын ичинде жанагындай ошол эле сатып алган кандайдыр бир товарды логистика жеткизүү маселеси турат. Бул багытта Улуттук банк мен ойлойм өтө эң бир маанилүү чечимди кабыл алды. Анткени бул ушундай чөйрөдө эң негизги баягы тобокелчилик бул ошол жарандын өздүгүн тастыктоо системасы болуш керек. Ошого ылайык Улуттук банк тиешелүү чечимди кабыл алды. Биз азыркы убакытта ошо түндүк системасынын негизинде бирдиктүү идентификация системасын иштеп ишке киргиздик. Ошол тууралуу мен кыскача маалымат берип кетсем, биз жаңы бир концепцияны иштеп чыгып, ошонун алкагында бир нече системаларды киргиздик. Бул iGov аттуу концепция. iGov деген негизинен 3 принципти өзүнө камтыйт. Биринчиден болсо бул инновациялык өкмөт. Ошо ыкмаларды, технологияларды колдонуп, туура колдонуп, ошонун негизинде бир жаңы бир кызмат көрсөтүү жолдорун табуу болот. Экинчиден болсо Санарип айди. Экинчиден бул негизи принциптерин айтып атам да. Анан экинчи болсо бул кандай десем, баягы комфорттуу шарт түзүп берүү деген. Бул эмнени билдирет? Бул 0 кагаз, 0 бюрократия, 0 жанагындай физикалык контакт дегенди билдирет. Демек, коррупциондук коркунучтар да жоюлат. Үчүнчүдөн болсо, бул жарандын тегерегине жасала турган нерселер. Жарандын талаптарына жооп бере турган кызматтар. Ушул концепциянын алкагында биз 4 системаны ишке киргиздик. Биринчиден болсо бул Санарип ID, бул мамлекеттик каттоо кызматы менен биргеликте. Бул ошол жанагындай мобилдик технологиянын негизинде жасалган система. Ошол ыкманын негизинде жаран коопсуздук талаптарды эске алуу менен өздүгүн тастыктап кандайдыр бир электрондук форматта кызматтарды колдоно алат. Экинчи система болсо бул мобилдик тиркеме. Биз бирдиктүү мамлекеттин тиркемесин иштеп чыктык. Ошол жерде бүт муниципалдык, мамлекеттик жана башка кызматтарды алууга азыркы убакытта бул пилоттук форматта иштеп жатат. Үчүнчүдөн болсо ошол жерге биз жанагы булут система технологиясы негизинде жасалган кол тамгалар, мисалы үчүн жаран электрондук форматта арыз берип атса, же кандайдыр бир келечекте мисалы келишимге кол коюп атса, ошонун баарын жана санарип кол тамгасы менен коюуга шарт түзүлөт. Төртүнчү болсо бул менин санарип документтерим. Анын ичинде менин санарип паспортум, санарип айдоочулук күбөлүгүм жана санарип азыркы этапта бул жанагы автоунаанын техникалык паспорту. Демек, бул деген жана кагаз түрүндө мындай физикалык түрдө болгон биздин документтерди жаныбызга албастан ошол эле санарип форматта болгон, ал дагы ошондой күчү болот. Биз муну биринчи этабында Ички иштер министрлиги менен биргеликте ошо пилоттук режимде иштетип, анан башка тармактарда колдонууну биз талдоо жүргүзүп, анан өкмөткө сунуштап чечим кабыл алынат. Эң негизинен ушул баягы концепциянын алкагында ушундай баягы иш-чараларды жүргүзүп жатабыз. Мисалы, сиз айтып кеткен экономика тармагында айтып кеттиңиз. Жаран региондо болобу, Бишкекте болобу, Борбордо болобу, ага карабастан ошо санарип технологияны биринчиден өздүгүн тастыктайт. Ооба. Экинчиден болсо ошол тастыктоонун негизинде төлөмдөрдү жасоого, кандайдыр бир жана ишмердүүлүктү жасоого, же алып сатууларды жасоого ошондой шарт түзөт да, баягы коопсуздук талаптарын эске алуу менен. Ошондуктан мен ойлойм, мына азыркы убакытта президентибиз да муну талап кылды. Ошо экономиканын тармактарында аны менен бирге жаңы экономикалык нишаларды, жаңы бир багыттарды түзүү боюнча иш алып барууну күчтөтүү зарыл. Бул эми сиз азыр айтып атасыз, пилоттук режимде кичине колдонуп атабыз деп. Анткени өткөндө ушул биздин актуалдуу маекке дагы Улуттук банктын төрагасы Толкунбек Сагынбекович катышып, электрондук капчыктардын көлөмүн жогорулатууга мына ушул идентификациялоо маселеси мындай бир жолтоо болуп атат, параллелдүү иштер жүрбөй атат дегендей айтты да. Демек, бул дагы баягы электрондук капчыкты толук кандуу колдонуп, мындай бир
коопсуздуулук жагы болбош үчүн бунун дагы бир параллелдүү жүрүш керек экен да. Анан бул азыр канчалык эмеде бул ишке ашышы керек да, мына капчыктардын көбөйүп атканына ушул таасир берип атыптыр. Анткени ошол улуттук банктын төрагасы айткандай, бул негизи дагы бир мындай баягы тобокелчиликти түзөт. Анткени деген баягы төлөмдөр жасоодо мыйзамсыз да бир багыттарда, максаттарда да колдонсо болот да. Ошого ылайык ошол улуттук банктын төрагасынын жеке кандайдыр бир мындай бир инициативасына ылайык биз бирдиктүү мындай эме түзгөнбүз, иш тобун. Анын ичинде улуттук банктын өкүлдөрү, мамлекеттик каттоо кызматынын өкүлдөрү жана биздин комитеттин өкүлдөрү кирип, биз ушул багытта жанагындай системаларды жасап ишке киргизүүдөбүз. Ал жерде дагы тиешелүү мыйзамдык базаны да түзүү болуп эсептелет. Ошондуктан бул жерде ошо мамлекеттик бирдиктүү идентификация кыла турган системаны анан жана банк тармагында колдоно турган кызматтарды баягы бириктирип, интеграция кылып, ошонун негизинде кандай коопсуздук талаптарды эске алуу менен ошондой системаны түзүү болуп эсептелет. Ошондуктан албетте бул маанилүү компоненттер, анткени бул компоненттерсиз болбосо, демек бул эффективдүү, бул жанагындай технологиялар ишке кирбейт. Дасан Давлетович, мына азыр уюлдук тиркеме жанагы Айков боюнча дагы жакшы санелип ID боюнча айтып кетпедиңизби? Анан дагы бир суроо да. Жакында эле мамлекет башы мамлекеттик каттоо кызматынын жетекчиси Акын Мамбеталиевди кабыл албадыбы? Анда ошол жанакы авто КТБны ишке киргизүү пландалып жатканын ал киши президентке маалымат берди. Анан ушул Бишкек шаарында ошол авто КТБ ачуу болжолдонууда деп атат. 2020 жылдын июль айынын соңунда, анан 2-жылдын аягына чейин пландаштырылып жатыптыр да. Авто КТБ кандай иштейт? Муну унаа ишке ашырабы? Негизи элечи бул ушул кезек күтүүлөрдү канчалык деңгээлде азайта алат? Анан жанагы санарип айдоочулук күбөлүк туурасында эмнени айтса болот бул жакта артыкчылыктары? Бул жерде президенттин эң негизги талабы бул жарандарга кызмат алуу учурунда тиешелүү комфорттук шарттарды түзүп берүү. Анын ичинде санариптик форматта, мисалы үчүн жаран ошол эле калктуу тейлөө борборлоруна барбастан электрондук форматта өзүнүн жеке компьютери болобу же смартфон аркылуу болобу, ошол аркылуу кызмат алууга шарт түзүшүбүз керек. Бул биздин эң негизги багытыбыз. Ошол эле учурда мисалы үчүн жаран физикалык түрдө ошондой калктуу тейлөө борборлоруна барам, ошол жерден кызмат алам десе, ал жерде да тиешелүү санариптик технологиянын негизинде ошондой шарттар түзүлүш керек. Мисалы үчүн электрондук форматта кезек күтүүнү, кезек алуу системасы, анан деген мисалы үчүн деген электрондук форматта бүт маалыматтар ошол жерде түндүк системасы аркылуу алып, кызматты тез арада алып, анан мисалы үчүн жаран кызматты алгандан кийин баягы өз баасын береби, өз кандайдыр бир баягы кандай кызмат көрсөтүлдү, сапаты тууралуу да маалыматтарды берип, баягы кеткендей болуп, ошондой шарттар түзүлүш керек да. Ошондуктан жанагындай физикалык ошондой бирдиктүү калктуу тейлөө борборлорун түзүү боюнча бул мамлекеттик каттоо кызматы иш алып барууда, санариптик багыты боюнча жалпысынан эле ошо президенттин саясатын ишке ашыруу боюнча биздин мамлекеттик комитет иш алып барууда. Эми ушул президент катышкан видеоконференцияда сиз дагы баяндама жасадыңыз, ушул технологиялардын ролу, мүмкүнчүлүктөрү деген. Негизи эле ошол жерде катышкан аймактык баягы жетекчилер, мэрлердин бул ошол азыркы пандемия шартында онлайн жагдайында дагы иш алып барышса керек да. Ушул жагдайда эмнелерди белгилейсиз? Негизи элечи биздин ушул жергиликтүү бийлик, ушул аймактар канчалык мындай дарыметин көрсөтө алды? Эми бул жерде бизде бир нече багыт боюнча иш алып барууда. Азыркы убакытта сиздерге маалым болгондой, бизде региондор ошол электрондук санариптик технологиянын негизинде өз ишин алып барууга жанагындай координация жүргүзүү, маалымат алмашууда ошондой ыкмаларды колдонууда. Ошол эле учурда могул коронавирус илдети менен күрөшүү боюнча республикалык штабты бүт өзүнүн жыйындарын электрондук жанагындай видеоконференц форматында өткөзүүдө. Андан тышкары ошол республикалык санариптештирүү боюнча республикалык штабтын чечимине ылайык биз ошо жергиликтүү бийлик жана мамлекеттик органдарда ошо тиешелүү мамлекеттик органдардын системаларын ишке киргизүүдөбүз. Анын ичинде электрондук документ жүгүртүү системасы, анын ичинде жанагындай электрондук кызмат системалары, жанагындай түндүк системасы аркылуу ошондой маалымат алмашуу баары толук камдуу азыркы убакытта кирип атат. Мындай ошол эле учурда мындай статистика катары айтып кетсем, 136 азыркы убакытта мамлекеттик органдар ошол электрондук документ алмашуу системасы аркылуу иш алып барууда. Мисалы үчүн ушул кырдаалга байланыштуу биздин кызматкерлерибиз ошо электрондук форматта өз үйүндө болобу же башка жерде болобу, ошол жерден отуруп иш алып барганга шарт түздү. Жалпы мындай электрондук форматта документтердин санын айтып кетсек, 300 миңге жакын.
Бул абдан чоң көрсөткүч деп ойлойм да. Мгм. Андан тышкары албетте мына кырдаалга байланыштуу биз дагы жакшы жетишкендиктерге жеттик. Бул жерде ошо жеке тармакта иштеген биздин IT, улуттук IT адистер, алардын баягы сунушу менен атайын республикалык штабтын тапшырмасын алайык. Биз тез арада IT штабты түздүк. Анын курамына 400дөн ашык адис кирди. Жалпысынан ошо 1-2 айдын ичинде бул акысыз жасалган иш-чаралар болду да, өз ыктыяры менен. Анан жалпысынан 14 ар кандай системалар жасалып чыкты. Эң негизинде баса белгилеп кетчү нерсе бул ошо саламаттык сактоо тармагында колдоно турган 3 система кирди. Биринчиден болсо бизде азыркы убакытта жанагы лабораториянын автоматташтырылган бирдиктүү системасы кирди. Азыркы учурда 9 республика боюнча 9 лаборатория ошо автоматташтырылган системанын негизинде иш алып барууда. Азыркы учурда мына бат тез арада жасалган иш-чара. Экинчиден болсо бул жана санэпидем департаменти бар экен. Ушул баягы кырдаалга байланыштуу ушул багытта өз иш-чарасын ишин жүргүзө турган мекеме экен. Ошо саламаттык сактоо министрлигинин алдында. Бул департаментке да бирдиктүү система жасалып, ошол да кирди. Ал дагы бүт өзүнүн жанагы региондордо жайгашкан өзүнүн жанагындай бөлүмдөрүн бирдиктүү ошондой чөйрөгө тутап, азыркы убакытта бирдиктүү системада иштеп жатат. Экинчиден болсо бул жана мобилдик тиркеме үй карантинин сактоого мониторинг жүргүзө турган системалар. Ошонун баары азыр баягы андан ары өнүгүп, андан ары дагы биз бул багытта иш алып барабыз. Анткени сиздерге маалым болгондой, президенттин жарлыгына ылайык 2020-жыл санариптештирүү багытында негизинен 4 багыт, приоритеттүү багыттар болуп дайындалган. Анын ичинде билим берүү, саламаттык сактоо, социалдык өнүгүү жана эмгек, анан айыл чарба тармактары. Бул багытта тиешелүү өкмөттүн буйругуна ылайык каражаттар азыр бөлүндү, иш-чаралар жүрүп жатат. Мен ойлойм 2020-жылдын аягына чейин жакшы бир жетишкендиктер жана жыйынтыктар болот деп. Дасан Давлетович, мына пандемия шартында баягы санариптик технологияларды мындай функциялаштыруу, ошолорду пайдалануу иши канчалык улантылып жатат. Анан негизи элечи мына өкмөттүн антикризистик иш пландары иштеп чыкпадыбы? Мына ушул өкмөттүн антикризис иш-чараларына сиздердин сунушуңуздар кирдиби? Тиги эле бул пандемия шартында ар бир ведомство өзүнүн ишине жараша пландарын кабыл алган. Бул мамлекеттик технологиялар комитетине да таандыкпы? Албетте. Бул жерде биз дагы өкмөттүн тапшырмасына ылайык ошо антикризистик план азыркы убакта иштелип жатат. Анан ошого ылайык биз да өз сунуштарыбызды бердик. Бул сунуштар биз жеке тармак менен биргеликте иштеп чыгылып, бул жерден негизинен ошо байланыш тармагын андан ары өркүндөтүү, экинчиден болсо маалыматтык технология, санариптик технологияларды өнүктүрүү, аны менен бирге ошо технологияларды экономиканын ар кайсы тармактарына колдонуу, анын ичинде электрондук коммерция. Биз өзүбүздүн сунуштарыбызды иштеп чыгып аны өкмөткө жөнөттүк. Эң негизинен болсо бул биринчиден ошол биздин улуттук компанияларга тиешелүү шартты түзүп берүү. Экинчиден болсо алардын жанагындай кызматтарын улуттук экономиканын талаптарына жооп бере турган кызматтарды көрсөтүү. Үчүнчүдөн болсо ошол эле учурда экспорт кылуу. Бул ошол эле мисалы үчүн ЕЭП болобу, ошол башка өлкөлөргө да экспорт кылууга шарттарды түзүү. Мисалы үчүн мен жакшы дагы бир маалыматты айтып кетейин. Ошол эле жогорку технологиялар паркынын резиденттери ошол жерде катталган компаниялар. Алардын кирешеси 14% өстү азыркы учурда. Демек, бул дагы бир жакшы бир багыт. Анткени 84% алар көрсөткөн кызматтар бул экспорт болуп эсептелет. Ошондуктан дагы аларга андан ары да бир потенциалын жогорулатуу боюнча иш-чаралар жүрүш керек. Анан менен бирге президент дагы тапшырма берди жанагы санарип региондор менен диалогдо. Эң негизинен болсо бул жалпысынан эле ушул бизнеске колдоо көрсөтүү максатында бул электрондук жанагындай коммерцияны күчтөтүү, электрондук төлөмдөрдү күчтөтүү. Анын ичинде болсо региондордун жетекчилерине президент мындай тапшырма берди. Ар бир регион боюнча 1-2 жанагындай санариптештирүү багытында болгон стартап долбоорлорун иштеп чыгуу. Андан тышкары президент кандай тапшырма берди? Бул акылдуу шаар, коопсуз шаар долбоорлорун киргизүү. Бул жерде бир эле шаар эмес, негизинен эле коопсуз шаар, акылдуу аймак долбоорлорун киргизүү. Андан тышкары ошо бизнеске санариптик технологиянын негизинде кызмат көрсөтүү багыттарында, анын ичинде лицензия берүү системасы, жанагындай уруксат документтерин берүү системалары, электрондук форматта жанагындай отчетторду алуу системаларын толук камдоо киргизип, ошонун негизинде жанагындай шарттарды түзүп берүү болуп эсептелди. Анан
дагы бир мындай бир негизинен багыт бул билим берүү, инфраструктура, анан жанагы эле кызматтарды көрсөтүүдө тиешелүү ошондой кадамдарды жасап, аягына чейин, ушул жылдын аягына чейин бүтүрүп, анан бир жыйынтыкты көрсөтүү болуп, ошондой тапшырмаларды президент берди. Эми инфраструктура жөнүндө дагы бир жагдай, жана сиз билим берүүнү мисал кылып кетпедиңизби? Жетишкендик катарында ушу билим берүү системасы мындай тез эле баягы өздөрүнүн иштерин мындай алып кетти андан ары деп. Ошол эле бизден экономикасы күчтүү деген өлкөлөрдө бул жагынан байкалган жок. Мисалы үчүн Казакстан башында эле ошондой эле жанагы интернетке баары кошулганда көтөрө албай калат экен. Биз санттык окууну дагы мындай кайра карап чыгабыз деп аларда проблема пайда болду. Дагы деле ошол сыяктуу мисалдар чыкты. Анан дагы деле бизде ошо инфраструктура түзүү санариптик бул дагы деле маселе бар да бул жагдайда. Анан ушул жерде эмнени белгилейсиз? Мисалы үчүн ошол эле биздин уюлдук операторлордун бул жерде ролу канчалык болду? Уюлдук операторлордун ошол эле жеке тармактын жанагындай ар кандай ушундай ишканалардын негизинен ролу өзгөчө болду. Анткени алардын колдоосу менен, алардын жардамы менен министрлик бизге үзгүлтүккө чорабай алып кетти. Алып кетти да. Анан бул жерде эми албетте баары жакшы болгон жок, бирок мына жалпысынан айтканда биз тез арада ушундай баягы секирип жасаганга шарт болду. Бул бир. Экинчиден болсо, мына билим берүү жана илим министринин айткан сөзү менен ылайык, негизинен дагы инфраструктуралык маселе бар. Анткени бизде жанагы мындай алыс жерде жайгашкан айылдарда ошондой инфраструктура жагынан бизде маселе бар. Бул багытта да президент тапшырма берди. Биз азыр иш алып баруудабыз. Аларды дагы ошондой тиешелүү жанагындай туруктуу инфраструктура менен камсыз кылуу боюнча. Экинчиден болсо, бул албетте жанагы ар бир окуучунун шарты, окуу шарты, үйүндө болгон шарттары да. Ошол багытта да баягы кандайдыр бир иш алып баруу зарыл. Менин оюмча. Үчүнчүдөн болсо, жалпысынан эле ушу санариптик технология, санариптик ушул формат негизинен эле ар кандай адамдарга ар кандай таасир этет. Кээ бирөө мисалы үчүн деген жана психологиялык жагынан бир басым сезиши мүмкүн, депрессия болушу мүмкүн. Ошондой дагы бир тиешелүү ошондой коопсуз, баягы комфорттуу шарттарды түзүп берүүдө тийиш да. Ошондуктан мен ойлойм, бул жерде баягы тиешелүү мамлекеттик органдар жакшы бир координация жүргүзүп, бул багытта иш алып баруусу зарыл. Бирок жалпысынан айтканда, сиз айтып кеткендей, мына башка мамлекеттердин тажрыйбасын карасак, ал жерде мисалы үчүн деген 700-800 миллиондогон АКШ долларды жанагындай санарип билим берүү, ошондой санарип системаларына жумшаган мамлекеттер бар. Ошол эле учурда чоң мамлекеттер бар, ал жерде ар кандай системалар иштеп жаткан. Алар дагы ошондой жанагындай ушул кырдаал даяр эместигин көрсөттү. Биз болсо бул жерде ошо президенттин саясатына ылайык тез арада мына министрлик менен жана айтып кеткендей тез чечим алып, ошол эле учурда жеке тармак, окуучулар, мугалимдер жана баардык колдоо көрсөтүп, түшүнүк менен кабыл алып, анан тез арада ошондо секирип жасаганга мүмкүнчүлүк берди деп ойлойм. Ошондуктан бул дагы бир эле мындай айтсак, бир чоң секирик болгону менен биринчи кадам, дагы алдыда мунун сапатын, эффективдүүлүгүн жогорулатуу боюнча иш көп. Эми адистерди даярдоо жаатында дагы маселе азыр келип чыкты болуш керек. Ушул жанагындай карантиндик режим, пандемия шарты муну дагы мындай ачык көрсөттү болуш керек. Сиз жана айттыңыз, ошол штабта ар кайсы баягы адистерден тартылды, айтор баардыгын чогултуп бир 400 адамды топтогонго шарт болду депчи. Булар кимдер? Мекемеде иштеп жаткан ошо IT тармагындагылар, булар кимдер иштейт? Ар кандай. Бул мамлекеттик органдарда, мамлекеттик ишканаларда иштеген адистер, жеке тармакта иштеген IT адистер, өз алдынча, өзү менен өзү алектенген адистер, университетте жогорку билим берим алып аткан биздин жарандарыбыз, чет мамлекетте иштеп жүргөн биздин жарандарыбыз, IT ошо багытында иштеген биздин жарандарыбыз. Бул негизинен ошол курамы боюнча ар кандай болду. Анан кээ бирөө мисалы үчүн аналитика жагынан, талдоо жагынан, кээ бирөө ошо системаны жасоодо өз баягы колдоосун көрсөтүп, ошондой кызмат көрсөтүштү. Эми дагы бир суроо, жана сиз жакшы белгиледиңиз, мына билим берүү тармагында, саламаттыкты сактоо тармагында, анан айыл чарбада, ошол эле социалдык өнүгүү министрлигинде булар абдан мындай эң мындай бир азыркы
приоритетте турган тармактар ушулар деп айтсаңыз, айыл чарба жаатында эмнелер бар мисалы? Анткени көпчүлүк суроолор ушу айыл чарбага келип такалып атат да. Жакшы суроо. Эми мен жалпысынан айтып кетейин. Азыркы убакытта мисалы үчүн 4 багыт боюнча министрлик, билим берүү министрлиги менен тиешелүү биз иш чара планын иштеп бекиттик ушул жылга ылайык. Жалпысынан азыр бюджет тарабынан акча бөлүндү. Ошо андан тышкары анын ичинде социалдык өнүгүү жана саламаттык сактоо. Ошол жерге азыр биз бир мамлекеттик IT компанияны дайындадык. Алар ошол иш чаранын баарын жүргүзөт. Ал мамлекеттик ишкананын аты соцсервис. Аларга 38 миллион сом бөлүндү. Экинчиден болсо, бул ошо айыл чарба тармагы, аларга биз дагы 17 миллион сом бөлүндү бюджет тарабынан. Ал жерде инфосистема аттуу мамлекеттик ишкана иштеп жатат. Ал жерде азыркы убакытта ар кандай долбоорлор бар. Ошо жанагы идентификация кылуу системалары, ар кандай ошо автоматташтырылган системалар бар. Ошондагы алар жетишсиз системаларды жасаш керек. Бул жерде жанагы өсүмдүктөрдүн жанагы тиешелүү каттоон алыш керек экен, карантин, ар кандай жана ошол айыл чарба тармагында колдонгон ар кандай жанагындай химикаттар бар экен. Ошонун баарын каттоо, жанагындай эмне аты ар кандай ошо каттоо системаларын, анан ошонун негизинде биздин ошо айыл чарба тармагында иштеген жарандарыбыз кызмат көрсөтүү болот. Ошонун баарын биз долбоорлорду дайындап, азыркы убакытта иш чара жүрүп жатат. Бул системанын баары түндүк системасына туташып, анан ошонун негизинде биз ойлойбуз ошо айыл чарба тармагында болгон кемчиликтерди жоюу менен анын потенциалын жогорулатууга шарт түзөт. Бизде WhatsApp аркылуу келген суроо бар экен. Карантинден кийин көпчүлүк балдар IT тармагына барыш керек деген ойдо калды дейт. Негизи кандай? Кеңеш берет элеңиз дейт. Чындыгында эми бул ошол жанакындай жаңы технология менен иш алып баруу, бул чындыгында ошол IT тармагында мындай бир көз карандылыкты мындай көрсөттү да. Чын эле азыркы бүтүрүүчүлөр мисалы үчүн көпчүлүгү ошол жака ыктап жаткандай да. Кандай кеңеш берет элеңиз биздин угуучубузга? Бул жерде эки багыт бар. Анткени азыркы убакытта бул кырдаалдагы жалпысынан ушул бизде дүйнө жүзүндө болуп аткан баягы өзгөрүүлөр, санариптик трансформация деп атабыз. Санариптик трансформация бул бир эле жанагындай системаларды автоматташтырып киргизип коюу эмес. Ошол технологиянын негизинде ар кайсы багыттарды, тармактарды жаңы бир мындай формасына алып келүү болуп эсептелет. Ошондуктан азыркы учурда жаран мисалы үчүн эле абитуриент болобу, ал деген юрист болгусу келеби, же каржы тармагында болгон адис болобу, баардыгыбыз санарип технологияны, санариптик көндүмдөрүбүздү өнүктүрүшүбүз керек. Бул факт. Муну деген эч ким эч жака мындай четке кага албайт. Азыркы эле учур мисалы үчүн билим берүү тармагында, мына биздин мугалимдерибиз билим берүү тармагында иштеген, өздөштүрүштү. Ошол эле саламаттык сактоо тармагында иштеген биздин адистерибиз, алар да өздөштүрүп, ушу технология негизинде өз кызматтарын көрсөтүп жатат. Бул бир. Экинчиден болсо, жеке ушул санариптик технология багытында иш алып баруу болсо, ал жерде дагы ар кандай багыттар көп. Мисалы үчүн аналитика жасаган тууралуу, чоң көлөмдүү маалыматтарды талдоо жасаган, кибер коопсуздук, маалыматтык коопсуздук, ошондой ар кандай системаны жасай турган жанагындай программисттер, ар кандай ошол жанагы системаны жасаган архитекторлору болот. Ар кандай тармактар көп анын ичинде. Азыркы убакытта ошол эле учурда санариптик технологиянын деген жанагы социалдык да тармактарда баягы жакшы колдонуп, эффективдүү колдонуп, ошол жерде да жаңы багыттар пайда болууда. Ошондуктан мен ойлойм, бул жерде ошол мисалы үчүн жаран өз адистигин башка тармак болсо, ошол эле учурда дагы IT тармагындагы санарип багытындагы тандап, ошол жерде дагы көндөмдөрүн өз ошол жанагы ыкмалар менен колдонуу сабаттуулугун жогорулатууга кадам көрүш керек. Дагы бир Facebook колдонуучусунун суроосун окуп кетейин. Дастан мырза, ишиңизге ийгилик каалайбыз. Ошол электрондук бүгүнкү күндө кайсы электрондук система ишке кирип жатат дейт? Азыркы учурда системалар көп, чын айтканда. Ошол эле мен айткан саламаттык сактоо тармагында бир нече системалар бар. Бул жана азыркы пандемияга байланыштуу тиешелүү каттоо системалары, башкаруу системалары, ошол эле учурда мисалы үчүн билим берүү тармагында дагы тиешелүү системалар ишке кирүүдө. Ал жана электрондук библиотека, электрондук жанагындай билим берүү тармагы, электрондук күндөлүк, жана башка системалары.
мамлекеттик каттоо тармагында да тиешелүү системалар иштелип азыркы убакытта киргизилүүдө да. Негизинен жалпысынан азыркы учурда биздин жалпысынан түндүк системасына 136 бизде ар кандай мамлекеттик маалыматтык системалар туташып иштеп жатат. Эми ошол түндүк системасы менен интеграцияланган жагдайды да жана жогоруда сиз белгилеп кеттиңиз, жана Санарип аймак боюнча айтып жатты. Анан пилоттук решим менен айрым бир айыл өкмөттөр иштеп жатат деп айттыңыз. Ошол кайсы айыл өкмөттөрүнө кирген? Анан кийин бул жерде дагы бир суроо жазган экен. Айыл өкмөттүн башчыларын, айыл өкмөттөрүн окутуп жатасыздарбы дейт да. Ушул адегенде алардын дагы чын эле көндүмдөрүн баягы жаратып, алардын баягы электрондук форматта иштей турган билимин арттыргандан кийин бул ишке ашат эмеспи? Албетте. Азыркы убакытта Чүй областы боюнча бул Ак Башат айыл өкмөтү, анан Крупская айыл өкмөтү. Ысык көл областы боюнча бул деген Балыкчы мэриясы. Ош областы боюнча Кара Суу шаарынын мэриясы, Куршап айыл өкмөтү, Акташ айыл өкмөтү, Жалал Абад областы боюнча Барп айыл өкмөтү. Ушул айыл өкмөттөрдө жана мэрияларда бул система кирип пилоттук режимде азыркы убакытта иштеп жатат. Албетте бул жерде бизде негизинен 3 багыт бар. Бул тиешелүү инфраструктураны жеткизүү ушул айыл өкмөттөргө, экинчиден болсо бул жана көндүмдөрдү сабаттуулугун жогорулатуу, үчүнчүдөн болсо бул системаны ошол жерде орноштуруп, аны туруктуу иштетүү багыты. Мен жана айтып кеткендей, бул дагы пилоттук режимдин жыйынтыгы боюнча биз 1-июлдан тартып ушул долбоорду андан ары башка айыл өкмөттөргө киргизүү боюнча иш башталат. Жалпысынан бул система эмнени берет? Бул ошо айыл өкмөттүн өзүнүн иш чарасын электрондук форматка өткөзөт жана автоматташтырат. Бул кандай? Ошол ар бир айыл өкмөт деңгээлинде ал жерде да каттоо бар. Бул эл каттоо, жер каттоо, ар кандай жергиликтүү жана салыктар жана башка. Ошонун баарын бирдиктүү системага алып келүү жана ошонун жыйынтыгы боюнча, мисалы үчүн биз айыл өкмөттөргө барганда маалым каттарды алып атпайбызбы? Ошону анан мисалы үчүн башка мамлекеттик органга берип атабыз. Ошонун түндүк системасы аркылуу, демек, бул системага киргенден кийин жарандар ошондой маалым каттардан маалым каттарды талап кылуу практикасында жоюлат. Эми негизинен бардык эле сурообузга жооп бердиңиз, бирок дагы бир суроо бар экен. Мына азыр сиз айттыңыз, цифралдык көндүмдөрдү ишке ашыруу үчүн шарттарды түзүш керек дегенчи. Мисалы үчүн ошол шарттарды түзүш үчүн кайсы иш-чараларды жасаш керек? Эң туура суроо менин оюмча. Анткени бул жерде дагы азыркы убакытта өкмөттүн кароосунда буйрук турат. Бул буйрукка ылайык биз Дүйнөлүк банк жана Проон программасы менен биргеликте атайын долбоорду баштаган атабыз. Ал жерде жаңы билим берүү стандарттарын иштеп чыгуу, ошо кандай санариптик көндүмдөрдү өнүктүрүү боюнча. Экинчиден болсо бул бирдиктүү санарип платформасын иштеп чыгуу. Биз пилоттук режимде биринчи долбоорду ишке киргизгенбиз. Бул жана DigiSkills деген, бул мында которгондо санарип көндүмдөр деп. Ошол жерде биринчи этапта ошо санариптик форматта камсыз болгон кызматтарды алууга тиешелүү окуу материалдары жайгашкан. Ушул долбоордун алкагында биз баягы жалпы кандай көндүмдөргө жарандарыбыз ээ болуш керек тууралуу бирдиктүү стандарттарды иштеп чыгууну бекитип, ошого ылайык контентти жана окутуу материалдарын иштеп чыгып, анан жанагындай санариптик платформа иштеп чыгышыбыз керек. Бул долбоордун жалпы азыркы учурда бюджети 3,6 миллион АКШ доллары. Дагы бир суроо бар. Жогорку окуу жайлары Кыргызстанда IT тармагын кандай кылып даярдашат? Буларга балдарыбызды берсек болот дейт. Негизи эле булардын алдында жаңы мындай милдеттенмелер коюлдубу? Жогорку окуу жайлардагы азыркы заманга ылайык кадрларды даярдоого, адистерди даярдап чыкканга. Бул жерде эми көбүнчөсүнөн бул жалпысынан бул суроо билим берүү министрлигине тийиш экен. Биз дагы бирок алар менен иш алып баруудабыз. Биз дагы университеттер менен бир нече 2019-жылы иш чара өткөздүк. Негизинен ушу багытка, ушу тармакка мындай кандай десем, маалымат берүү, экинчиден болсо баягы кызыкчылыкты жаратуу боюнча максатында. Эми жалпысынан биздин университеттерибиз жакшы адистерди даярдайт бул тармакта. Анткени мына өзүбүз эле баягы көбү болгондой, биздин IT адистерибиз ошол эле учурда жана өз кызматтарын экспорттоп, жана башка мамлекеттерге кызмат көрсөтүүдө. Мына ошол эле жанагы мен жогорку технология паркын үлгү катары айтып кетейин, алардын кирешеси 1 миллиарддан ашты. 1 жылдын ичинде. Абдан жакшы. Бул дагы чоң көрсөткүч. Анткени мисалы үчүн мурун бир 400-500 миллион сом болсо, мына 1 жылдын 2019 жылдын ичинде бул 2 эсе өстү. Демек, бул жерде биздин потенциалыбыз чоң. Анан тиешелүү андан ары дагы муну чоңойтконго биз иш алып барышыбыз керек. Рахмат. Анда Дастан Давлетов, сиздин ишиңизге ийгилик каалайлы. Урматтуу радио угуучулар, бүгүн биз актуалдуу маекте мына ушул санарип аймакты ишке ашырууда пандемия таасирин тийгизеби, улуттук экономиканын туруктуулугун камсыз кылыш үчүн санариптик
технологиянын зарылдыгы туурасында маалыматтык технологиялар жана байланыш мамлекеттик комитетинин төрагасы Дастан Догоев менен маектештик. Берүүнү Таалайгүл Сыдыкбекова алып барды. Эсенчиликте жолугушалы.